Баштай бер. Ушундайбы? Ооба. Кинодогудай го. Макул, анда эмесе менин атым Ральф. Мен коёнмун, өзүңүздөр көргөндөй. Менин оң көзүм көрбөй калган жана бул кулагым эчтекен укпайт, зыңылдаган үндөн башка. Жагымсыз нерсе, туурабы? Ооба. Менин жүндөрүмдү кырып салышкан жана химикалык күйүк жарааттарым бар аркамда. Бир аз кыйналам. Бирок баары анчалык деле жаман эмес. Көбүнчө кыймылдасам, дем алсам же кандайдыр бир нерсе кылсам ооруйт. Мынаке, ушундай. Не болсо да бул чоң кайгы эмес, анткени мунун баарын адамдар үчүн жасап жатабыз. Алар биринчи орунда турат жаныбарлардан. Керек болсо космоско учушкан. Сиз коёндорду, космостук кемелерди көрдүңүз беле? Мен антип ойлобойм. Айтайын дегеним, мен космонавт эмесмин. Мен тестирлөөчүмүн. Менин атам тестирлөөчү болгон, апам, бир туугандарым, менин балдарым баары тестирлөөчү жана алар өз жумуш учурунда өлгөн. Мени дагы ошол нерсе күтүп турат. Эчтеке эмес. Биз тест үчүн жаралганбыз. Коёндар үчүн бул бакыт. Ооба. Иш убактысы келди. Ооба, бул жаман көрүнүш. Бирок мен өзүмдүн жумушумду аткарып жатам деп эсептейм. Бул ишти жок дегенде бир адам түшүнсө экен, анын помадасынын, дезодорантынын коопсуздугу үчүн болуп жаткан же дагы башка. Эй, Ральф! Ральф! Тасмага тарткандар каяктан келди? Алар мени менен жүрүшөт. Документалдуу тасма тартышат экен. Бизди бул жерден алып чыгышсынчы, айтчы. Ооба, бизди куткаргылачы, сурайлычы. Бул эми, Ральф, жөн гана айтчы, мен бул жерде өлгүм келбейт. Ральф, бул эми. Макул, айтамын. Ушул жерин кесип коесуздарбы? Башталды. Эй, ага тийбегиле. Ай. Ошо кыскасы аягында айткым келет. Кечиресиң, Ральф. Биз бул жактабыз. Аркага кайрыла аласыңбы? Кечиресиздер. Эчтеке эмес. Ушундай турсам болобу? Ооба. Уланта бер, досум. Жалпысынан айтканда, бул кайрылуум жаныбарлардан тестирлөөдөн өткөн косметикаларды сатып алган адамдарга арналат. Мисалы, көзгө керектелүүчү косметикалар, шампунь, күндөн коргогон крем, кыскасы ваннаңызда турган нерселер. Силер болбогондо, мен жумушсуз калып, көчөдө калмакмын. Эми көчөдө эмес, талаада. Кадимкидей жөнөкөй коёндор болот го талаадагы, ошондой. Бирок баары жакшы. Бир да жаныбар сулуулук үчүн өлбөсү керек. Дүйнө жүзү боюнча жаныбарларга косметикалык тест жүргүзүүгө тыюу салууга жардам бериңиз. Которгон жана үн коштогон тоголок баштар. Видеону бөлүшүп, таратып коюңуздар.